Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү жана кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын салтанаттуу белгилөө жерлерде жигердүү түрдө уланып жатат. Салтанаттуу мындай иш-чара бүгүн номер 98 байланыш жана маалымат технологиялар кесиптик лицейинде болуп өттү. Бугуна чыгармасы боюнча биз балдар менен жалпы биринчи каркасты түзүп алдык. Ошол бугунун сөөктөрү, эликтин ошол берилиши, андан сырткары ошол атайын кол менен бешикти чагылдырдык. Себеби дегенде бул жерде кыргыздын чүкөсү да бар, бул жерде балага көз тийбесин деген көз монжок дагы бар. Ошолордун баардыгын камтып, ошол балдардын өз колу менен даярдалып, анан бугу эненин өзүнүн образын чагылдырып аткардык. Балдар менен чогуу биргеликте. Аталган адабий иш-чарада студенттер тарабынан мамлекеттик тилге арналган доклад окулуп, кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамы боюнча презентациялар көрсөтүлдү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан чакан спектакль коюлуп, келген коноктор жана көрүүчүлөр үчүн темага байланыштуу суроолор, жооптор уюштурулуп, белектер тартууланды. Лицейдин индустрия тармагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын образдарын кесиптик багыты боюнча чагылдырып беришти. Мен 98 кесиптик лицейдин окуучусумун. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата чоң маареке өткөрүп жатат. Мен бүгүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кылым карытар бир күн чыгармасынын Найман эненин ролун аткарып атам. Биз бүгүн конокторубуздун жүрөгүндө калгыдай болгон маарекени өткөрүүнү каалайбыз. Уюштуруп жаткан адабий иш-чаранын негизги максаты мамлекеттик тилди конституциялык макамын чыңдоо жана анын социалдык коомдук маанисин жогорулатуу. Ошондой эле Айтматов ааламын ар тараптан ачып берүү, анын чыгармаларын жайылтуу жана өрнөктүү өмүр жолун студенттерге үлгү кылуу. Эмне отурасың? Эмне унчукпайсың? Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин, билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, жазуучунун үй бүлөсүнүн коноктор жана белгилүү инсандар катышты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин тарабынан чыгарылган буйруктун негизинде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата ушундай чоң иш-чараларды 101 кесиптик лицей арасында өткөрүлүп келатат. Ошо чыгармалар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын чагылдырган чоң иш-чаралардын бирине сиздер бүгүн күбө болуп атасыздар. Алып келатат мындай иш-чаралар ошо буйруктун негизинде баары аткарып, ошонун негизинде бүгүн 98 кесиптик лицейде уланууда. Салтанаттын соңунда жигердүү эмгектенген окуу жайдын мугалимдерине сыйлыктар тапшырылып, келген коноктор тарабынан иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык айтылды. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө жана улуу жазуучунун 95 жылдык мааракесине арналган иштер алдыда дагы улана бермекчи. Арген Мажитов, Нурзада Тыналыгызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.